жаңы мектеп салып коюп турган, жыл сайын жаңы мектеп салып коюп турган акча чогулат да ошолордончу. Жогорку кеңештин жыйынында кээ бир мектептерде ата-энелерден каражат чогултулуп жатканын депутат Эрулан Кокулов айтып чыкты. Эл өкүлү мектепти оңдоп түзөөгө жана класстарга керектүү буюмдарды сатып алууга ата-энелер тарабынан 200 сомдон 4000 сомго чейин каражат чогултулуп жатканын билдирип, мындай жагдайлар катталган мектептерди ачыктады. Жалал Абад областында Ташкөмүр шаарынын номер 1 мектеп ремонтко 500 сом чогултуптур. Ош областында Кара Суу Жумаев мектеби 200 сом ремонтко жана социалдык турмушу жакшы үй-бүлөлөргө демөөрчү болушуна суранып 2000-4000 сомдон чогултуптур. Ысык Ата районунда гидростроитель мектеби ремонт 500 сом, күзөт 200 сом. Бишкек Келечек номер 87 мектеп ремонт үчүн 200 сом. Токмок номер 9 мектеп ремонту жана күзөт үчүн 1000 сом. Токмок номер 1 мектеп ремонт акча чогултуу 200 сом. Бишкек шаарында 29 мектеп гимназия класстык фонд үчүн 8000 сом. Енесай 21 мектеп ремонт 500 сом. Ош КБК Барп атында мектеп 200 сом. Бишкек шаарында номер 61 мектеп ремонт үчүн 500 сом. Жалал Абад областында Сузак районунда номер 29 Талап Муратов атында мектеп 1000 сом мектеп фонду. Жалал Абад шаарындагы 7 мектеп фонд үчүн 800 сом. Эл өкүлү ачыктаган мектептердин сабында Жалал Абад шаарындагы номер 7 мектеп дагы бар. Бирок муну аталган мектеп директору четке какты. Айтымында ата-энелер өз каалоосу менен демөөрчүлүк кылуу максатында каражат чогултууну көздөгөн. Сразу эле эртеси күнү ошол эме менен ата-энелер чогулуштарын кылдык. Келген ата-эненен отметка кылып, бардыгын тактадык. Кандай сөз, кимден чыккан сөз, бардыгыңыздар түшүндүңүздөр эле го жыйналышта деп айтылганда, бардыгы жок. Биз эч кандай акча жыйноо боюнча мугалимдерден жана жетекчилик тараптан эч кандай сөздөрдү уккан жокпуз. Биз демөөрчү катары биздин экинчи үйүбүз болгон балдарга мектепке жардам берүү үчүн гана биз аракеттерибизди көрөбүз. Дагы деле болсо биз кимибиздин колубуздан келсе жардам беребиз деген сөздөрүн айтышты. Бул мектептеги акча чогултууну эл өкүлүнө айтып ачыктады деген ата менен байланышып көрдүк. Ал мектептеги камкорчулар кеңеши тарабынан 500 сомдон 700 сомго чейин каражат чогултуу демилгеси көтөрүлгөнүн, бирок бул аракет кайра токтотулганын билдирди. Ата-энелер комитеты пожелание, если имеете доброго, то от 700 до 500 сомов. Жардам тарикатта чын дилден жардам берсеңер, манча сомдан бересиңер деп. Комитеттер өзү жазышкан группага, ата-энелер группасы. Уже атмен болуп заявление жазып таштап койдум я уже. Үстүбүздөгү жылы Жалал Абад шаарындагы мектептердин оңдоп түзөөсүнө делип 1 миллион 700 миңден ашык каражат бөлүнгөн. Деген менен мектептерди толук оңдоп түзөөгө бул каражат жетпейт. Мындан улам мектептер ата-энелердин демөөрчүлүгүнө муктаж экендиги айтылды. Бүгүнкү күнү мектепке бөлүнгөн акча каражатты утурумдуу оңдоп түзөө үчүн гана берилет. Ал бардык класстарга, бардык класста отурган парталарды краскалаганга же болбосо ошо коридорлорду краскалаганга жетпейт. Бүгүнкү күнү ар бир баланын башына эсептелген акча каражаты белинет да, мурда кубатурасына берилет эле. Эгерде чындыгында мектепти колдоймун, мектептин материалдык техникалык базасын чыңдайм деген ата-энелер болсо биз каршылык көрсөтө албайбыз. Себеби дегенде биз буга муктажбыз. Мен ачыгын айтайын. Ар бир ошол мектеп директорлоруна акча чогултулган учурларда тиешелүү чараларды колдонуп жатабыз. Аларга сөгүш берүү, өтө тастык салса кызматынан алуу боюнча сунуштарды берүү, бул чаралар тынымсыз эле колдонулуп жатат. Ал Эрулан Кокуловдун дагы берген ошол жогорку кеңеште айткан мектептери боюнча дагы биз атайын иликтөөлөрдү жүргүзүп, ар бир боюнча өзүнчө каттарды, маалыматтарды даярдап койдук. Депутаттын өзүнө да жөнөтөбүз. Ошону менен катар эле тиешелүү жерлерге биз аларды жөнөтөбүз да. Буга чейин президент Садыр Жапаров билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиевке ата-энелерден мектепти оңдоп түзөөгө жана класска керектүү нерселерди сатып алууга акча чогултулбасын деген талап койгон. Президент мектептеги керектөөлөр мамлекеттик бюджеттен каржыланаарын айткан. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.